Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, эфирде Башат программабыз. Бүгүн биз уңгу жолдогу терминдердин чечмелениши тууралуу сөз кылсакпы деп турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2024-жылы 18 декабрда улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун президенттин жарлыгы менен кабыл алганбыз. Мына ушул уңгу жолдо бир топ жаңы сөздөр, терминдер кирген экен. Ушул сөздөрдүн, терминдердин чечмелениши кандай, мааниси кандай туура жазылат, мына ушул багытта сөз кылалы деп биз студиябызга академик Сыртбай Жолдошович Мусаевди жана филология илимдеринин доктору, профессор Турузбек Сейдакматович Маразыков агайларыбызды чакырып отурабыз. Корреспондент мүчө. Эң чоң даражада илимдеги. Сыртбай Жолдошович, Турузбек Сейдакматович, биздин студиябызга кош келипсиздер. Рахмат. Мына азыркы сөз кылгандай, уңгу жол кабыл алынып, биздин эң негизги идеологиялык документибиз болгон уңгу жолду кабыл алып, мына ушунун үстүндө азыр элге сиңирүү, жеткирүү багытында иш жүрүп жатат. Анан бул жерде ачканда эле, баштаганда эле уңгу жол деген сөздөн эле башталат экен. Бул эмне болгон сөз, анан жазылышында дагы бир топ талаштар болуп калып атат. Көбүнчө уңгу жол деп эки бөлүп жазып калып атабыз. Мына ушул терминдерди телекөрүүчүлөргө, радио каармандарга кенен чечмелеп айтып берсеңиздер. Сыртбай агай, сизден баштайлы. Рахмат. Эмне дейбиз? Бул Кыргыз мамлекети мына эгемендиктин алкагында канча жылдан бери 30 жылдан ашык 36 жылдан бери эгемендиктин алкагында жашап келатабыз. Ушул мезгилде мамлекеттик идеология, улуттук идеология деген бир талаш тартыштар аябагандай болуп келди. Мамлекеттин идеологиясы жок. Ал идеология кандай мамлекеттик болуш керекпи же улуттук болуш керекпи деген мындай бир маселелер боюнча талкуу болуп келди да. Учурунда ошо идеологияны жазгыла деп атайын топ түзүп дагы аракет кылып көрүштү. Бирок айрым учурларда идеологияны өзүбүздүн жашоо шартыбыздан, нарк насибибизден, макала каптарыбыздан, жүрүм турумубуздан, каада салтыбыздан издейли деген да көз караштар болду. Кыскасы, ушул боюнча бир топ мындай изденүүлөр болгон да. Чындыгында эле эгемен мамлекет болуп жашап аткандай мамлекеттин өзүнүн идеологиясы болуш керек. Ал мамлекеттик болобу, ал улуттук болобу бөлөк маселе. Эгерде Америка сыяктуу, Бельгия сыяктуу, Швейцария сыяктуу, Россия сыяктуу мындай бир конфедеративдик, федеративдик мамлекеттерде ал балким мамлекеттик идеология болот. Аякта улут жок да аларда. Аларда улуттардын, ара кошкон улуттардын топтомунан чогулган элдер. Улуттук мамлекеттерде биз сыяктуу Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, дагы башка улуттук ушул мамлекетке атын берген улут, мамлекетти түзгөн улут болуп эсептелет. Мисалы үчүн кыргыздарда кыргыз мамлекетин кыргыз эл түзүп атат да, кыргыз эл болгон үчүн кыргыз мамлекет деп атабыз. Мындайды биз улуттук мамлекет деп эсептейбиз. Бул федеративдүү да эмес, конфедеративдүү да эмес, штаттык да эмес. Анан ушул мамлекетте, биз сыяктуу мамлекетте идеологияны улуттук өзгөчөлүктөргө байланыштуу идеология түзүлүш керек, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн. Анан ушул өлкөдө жашаган жалпы элдин кызыкчылыгын көздөгөн идеология болуш керек. Ал улуттук идеология болот. Ошол улуттук идеологияны ишке ашыра турган мамлекеттик мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан кыргыздарда улуттук мамлекеттик идеология деп мындай талаш тартыш жаратпай эле айтса болот да. Мына ушул өңүттөн алганда бир топ концепциялар болгон, китептер жазылган ушу идеология боюнча. Бирок анын баардыгы эле кагазда калып калган. Мамлекеттик деңгээлдеги документ катары көтөрүлгөн эмес. Хотя мамлекет ушундай жанагындай топторду түзүп иштеткени менен ал мамлекеттик документ катары кабыл алынган эмес. Мына Боореке акыркы жылдарда ошол сиз айткандай 24-жылдын аягында дүйнөлүк улуттук дем дүйнөлүк бийиктик анан уңгу жол доктринасы деп бир документ иштелип чыкты. Ал документке президент
жарлык чыгарды. Бул өзү бул дагы ошол кыргыз мамлекетинде улуттук идеологияны өнүктүрүү жөнүндөгү маселе. Улуттук идеология жок деп айтканга мен каршымын. Улуттук идеология бар, бирок ошо улуттук идеологияны бир концепция түрүндө, өзүнчө бир түшүнүк түрүндө, өзүнчө бир жакшынакай документ түрүндө кабыл алуу болгон эмес. Бул биздин президент Садыр Нуркожоевич атайын көңүл буруп, сиз билесиз, президент болгондогу биринчи жарлыгы ошол инсандын адеп акылактык, руханий өнүгүүсүнө байланышкан. Демек, бул жерде ошо улуттук кызыкчылыктын, улуттук мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн ойлор жатат да. Мына ошонун баардыгын бириктирип келип, ага чейин 7-8 концепцияга кол койду, указга кол койду, жарлыкка. Ошонун баарын бириктирип келип, анын аягында ушул топтоштурулган, же болбосо жыйынтыкталган ушул оңгу жол концепциясын. Муну мен туура улуттук идеологияны ишке ашыра турган мамлекеттик көзөмөлдү, мамлекеттик саясатты жүргүзө турган документ деп эсептейм да. Бул улуттук идеологиянын негизи деп эсептейм. Бул документти. Ошондуктан бул документтин мааниси өтө терең. Муну колдон келсе көтөрмөлөп, мындай көп документтин бир катары аткарылбай калышына мүмкүнчүлүк бербеш керек. Муну аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алыш керек. Ошон үчүн бул өзү бизде мамлекеттик катчы деген дагы чоң орун бар да, кызмат. Ушул мамлекеттик катчы ушул багытта уюштуруш иштерин жүргүзүш керек. Муну ишке ашыруу жалпы биздин ушул багытта иштеген өзгөчө коомдук, гуманитардык илимдер тармагында иштеген интеллигенциянын түздөн түз милдет. Албетте баардыгы эле катышыш керек, бирок түздөн түз ошолордун милдет деп эсептейм. Ошондуктан бул маселеге биз олуттуу мамиле кылышыбыз керек. Ал эми оңгу жол деген сөздү айтып атпайсызбы? Башталышында ушу турат экен, анан ошого байланыштуу ар кандай ойлор. Туура ар кандай ойлордун айтылып турушу бул өзү жакшы нерсе. Значит, адамдар кайдыгер эмес. Жаңы алынган документке кайдыгер эмес. Ошонун бир түшүнөйүн. Тигил жагын, бул жагын карап көрөлү, анан ушунун элге пайда тие турган жактары бар бекен, алар кайсылар экен деген сыяктуу маселелер менен алып атышат да. Демек, бул жанагындай ой пикирлердин болуп турушу жакшы. Бирок кээде бул кыргыз ала качма эл да, жана ооздук уже каттай болуп, бир жагын ыктап алып ушул жака тарта берет. Да, мен дагы уктум, мындай сөздөрдү кээде кездешип калабыз, сүйлөшүп калабыз. Оңгу жол деген бул эмне үчүн баштамадан жазасыңар, анан эмне үчүн кошуп жазасыңар деген. Негизги эле маселе ушунда. Кыргызда ушу оңгу жол документи кабыл алынганга чейин бизде бир жакшы мударис агай болгон. Кусейин Карасаевден кийинки эле мударис, анан ал киши көз өтүп кеткенден кийин бул киши жалгыз калган мударис болчу да. Анан бул кишинин да көз өтүп кетти, иман саламат болсун. Бул киши канча жылдан бери кыргыздын ушул оңгу жолун издеп келди. Кыргыздын өзөк жолун издеп келди. Бул боюнча көптөгөн китептерди жазды. Оңгу жол деп атады, өзөк жол деп атады, кыргыздын өз жолу деп атады. Анан биз өз жолубузду таппай, жолоосун ээрчип, о ээрчиген маңгы башыттей болуп, жолдо турабыз деп да жазып чыкты киши. Анан бирок ушунун баардыгы коомчулукка, коомчулуктун аң сезимине сиңип, анан аягында мына ушул документ кабыл алынды. Муну мен ойлойм, менин оюмча бул ошол оңгу жол концепциясын жазган чоң комиссия ошол Сейин Исаевичтин эмгегин дагы карады болуш керек. Мен эми карады караган жок деп айта албайм, бирок карады болуш керек, анткени ал жерде бай интеллектуал адамдар катышкан. Бирок ошол киши өзөк жол деп, оңгу жол деп көп эле жолу айтып келген. Анан оңгу жолдун бул өзү жанагы улуттук дем, анан сызыкча, анан дүйнөлүк бийиктик оңгу жол деп атап атпайбы? Жанагы улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген түшүнүктүн аталышы оңгу жол деп койду. Оңгу жол бул өзү деген сөз жалпы ат эмес, энчүл атка айланды. Жанагы документтин аты катары. Мына менин атым Сыртбай, сиздин атыңыз Назира. Туурабы? Биз адамбыз, андан кийин мен эркек, сиз кызсыз, ошондон кийин үчүнчү бийиктикте турган аталыш бул энчүл ат, сиздин атыңыз, менин атым. Бул да ошондой. Улуттук дем, сызыкча, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жол доктринасы.
же болбосо идеологиясы, же болбосо концепциясы, мени каалаган атай берсин. Бул өзү энчүлат катары кабыл алынды. Ошол жанагы документтин аты бүгүнкү күндө улуттук дем анан дүйнөлүк бийликте айтып отурбайт, уңгу жол деп эле коет. Уңгу жол маселеси, уңгу жол идеологиясы деп айтып атабыз да. Демек бул баягы жалпы аттан энчүлатка айланып кетти. Ал эми биздин эрежелер боюнча энчүлаттардын баардыгы баштамга менен жазылат. Бул жана баштамга менен жазылгандыгына байланыштуу маселе. Экинчи маселе бириктирим үчүн кошулуп жазылат дейт. Бизде көп сөздөр бар. Кыргыз тилинде татаал сөз, жөнөкөй сөз деген сөз бар. Татаал сөздүн ичинде кошмок сөз деген бар, кос сөз деген, бириккен сөз деген ушундай сыяктуу өзүнчө бөлүнүп кеткен. Бул кошмок сөз. Ошон үчүн кыргызда көп эле адамдын аттары бар да, Болот, мындай жалпы аттар, Болот, Темир, Жез деген сыяктуу аттар көп го, сөздөр. Анан экөөнү бириктирип энчилеп койсоңуз, кошуп туруп энчилеп койсоңуз, мына Темир Болот деген ат бар, Асанкадыр деген ат бар, Акмат Аалы деген ат бар. Анткени Акмат деген өзүнчө ат, Аалы деген өзүнчө ат. Энчил аттар болгондо алар биригип жазылат. Көпчүлүк учурларда өзгөчө мындай документтин аттары бириктирилип жазылат. Кос сөз катары бир түшүнүктү билдирип атат. Бул уңгу өзүнчө, жол өзүнчө эмес, экөө биригип келип, жанагы алып кара куш деген сөз бар го. Алып кара куш, бака жалбырак, бака терек деген сыяктуу татаал ушу эки компонент, үч компоненти биригип келип бир бир лексикалык маани туюндурса, мындайларды татаал сөз деп айтабыз деген атайын эреже бар. Ушул эрежеге ылайык бул бириктирилип жазылат. Мындан бөдөнөдөн шыйрак издебеш керек. Анткени бул кыргыз өзү кыйын эл да, ушу кымтык издеп эле каймактан из издеп, жумурткадан кыр издеп турганды жакшы көргөн эл. Маселе анын маңызында. Ушу бир нерсени түшүнүш керек. Бул биринчи кезекте энчүлат, экинчи кезекте бир түшүнүктүн атын билдирген татаал кошмок сөз. Бул бириктирип жазылыш керек. Мен ушундай деп түшүнөм. Турузбек агай, мына азыр Сыртбай агай айтып өткөндөй, чын эле биз 30 жыл бою ушу улуттук идеологияны издеп, канчалаган жарлыктар чыгарып, концепциялар чыгарып, эл кабыл албай койгон учуру, жаттаган учурларыбыз да болду. Бирок ошо элдин эң негизгиси кабыл алып, анан түшүнүп, сиңире билиш экен да. Анан мына биз уңгу жол деп кабыл алдык. Азыр Сыртбай агай түшүндүрүп айтты, бул чогуу жазылат экенин, энчилип ат экенин. Анан эми ушул уңгу жолдун ичинде ачышканда эле биз мурда көп колдонбой жүргөн же жаңы түшүнүктөр сыяктуу көптөгөн жаңы терминдер бар экен. Эми биз ошолордун ичине кирели да, ар бирин чечмелеп көрөлү. Уңгу жолду биз ошо доктрина, стратегиянын котормосу катары кабыл алдык. Көптөр туура түшүнүп, кабыл алып, жакшы которулуптур деп атат. Анан ушу жазылышына келгенде эле эмнеге эки башка жазылыш керек эле деп эле жүрүшчү да. Сыртбай агай азыр толук түшүндүрүп өттү. Эми дагы бир термин бар экен, бул баш багыт. Биринчи уңгу жол боюнча. Сиз азыр туура айттыңыз. Эгемендүүлүк алгандан бери 35 жыл болуп атат, азыр 30 жылдан ашып атат. Эмне үчүн ар кандай идеологиялык мындай документтер түзүлдү буга чейин дагы? Буга чейин дагы ушул сыяктуу эле доктриналар, сунуштар берилди. Бирок эл кабыл алган жок. Эмне үчүн? Эң негизги менин түшүнүгүм боюнча, мында эң негизгиси биздин уңгу жолубуз. Уңгу жол деген абдан туура багытта тандалып алынган термин да. Бул биздин түпкүлүктүү негизги жолубуз да. Негизги жолубуз, багытыбыз наркка негизделген эмес. Кыргыздын наркына, улуттук наркка, баалуулуктарга негизделген эмес да. Алар кайсы бир Швейцариянын же да кайсы бир өлкөлөрдүн моделине салып, өзүбүздүн кыртыштан чыккан эмес да. Бул уңгу жол доктринасы менин жеке пикирим боюнча улуттук наркка негизделип баратат да. Бул нарк 5 категориядан турат. Бул өтө чоң мааниге болот. Уңгу жолдун нарк принцибине негизделиши бул да өтө чоң маанилүү. Ошон үчүн бул документ, президентибиз кабыл алган документ өтө олуттуу мааниге да.
Нарк дегенде 5 категория болот. Бул биринчи нарк мекенди көздүн карагандай сактоо, биринчи категория. Мекен болгон үчүн биз барбыз, мекен болгон үчүн биз өнүгөбүз. Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңири да. Экинчиден, нарк категориясында бул мамлекеттик тилди билүү. Мамлекеттик тилди билүү, өзүнүн эне тилин билүү, бул нарктуулуктун экинчи категориясы. Тил билүү, бул жалаң эле маалымат каражаттарын билүү, сөздөрдү билүү эмес, бул тил билүү, тилди билүү, өзүнүн элиндеги бүтүндөй рухтуу өрүттөрдү бойго сиңире алуу дегенди билдирет да. Тилдин артында улуттун бүтүндөй наркы турат, бүтүндөй баалуулуктары турат. Ошон үчүн нарк категориясында экинчи орунда бул тил турат да, тилди билүү. Үчүнчү категория бул элдин тарыхын, өз элиңдин тарыхын билүү. Ошон үчүн кыргыздар айтат, тегин билбеген, ата тегин билбеген кул деп айтат да. Бул дагы биздин наркка негизделген тарыхыбыз, биз өтө бай тарыхы болгон эл экенибизди билип, ошого сыймыктанып турушубуз керек. Экинчиден, үчүнчү категория бул элдин маданиятын өздөштүрүү, ошол маданиятты жашоо. Нарктуу адам сөзсүз улуттук маданиятты сыйлайт, ошол маданиятты эске алат, ошол менен эсептешет. Бешинчи категория бул улуттук каада салт, үрп адатты урматтоо, ошону сактануу. Мына буга чейинки биз байыркы элбиз. Миңдеген жылдар мурда каганат курган, өтө күчтүү, кубаттуу мамлекет курган элбиз. Демек бизде сөзсүз идеология болгон. Биздин идеология байыркыдан келе жаткан, бул наркка негизделген. Мына ушул 5 категорияны ыйык туткан, ошон үчүн улут катарда сакталып келатат, мамлекет катарда сакталып келатат. Ошондой эле мына ушул салт жөрөлгөлөрдүн баарын эске алышы бул башка улуттар менен, комшулаш жашаган элдер менен дагы малада дипломатиялык мамиледе болгон да. Жана нарк деген ичинде өтө көп маселелер бар да. Мына бул президентибиз 24-жылдын этегинде кабыл алган бул оңгу жол, бул доктрина, концепциясы ошо наркка негизделгендиги үчүн менимче бул ишке ашат го деп ойлойм да. Анан экинчиден сиз жанагы баш багыт деген стратегия дегенди түзүптүр. Эми албетте кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн аны бардык коомдун бардык чөйрөсүндө колдонуш керек да. Мына бул кыргыз тилинин саясий чөйрөдө колдонулушу да. Ошол саясий чөйрөдө колдонулуп атканда өзүбүздүн түшүнүктөргө ылайыкталган терминдерди которуу жагы болот, которбоо жагы бар. Бирок эми которчу жана которбоч терминдер болот да. Мисалы баш багыт деген стратегия деген терминди баш багыт деп аташыптыр. Эми бул канчалык деңгээлде элге сиңип кетет ал башка маселе, бирок стратегия, тактика деген да мунун экинчи жагы да бар да. Экинчи бөлүгү бар, стратегия, тактиканын негизинде стратегия түзүлөт да. Тактикасын эмне дешибиз керек, мисалы баш багыт десек, этек багыт дейбиз, жагында болот. Бул жагы мындай, бул кош терминдер да. Бири-бири менен диалектикалык карым-катнашта кош терминдер. Эгерде бирөөнү которсок, анда экинчисин да которушубуз керек да. Эмнегедир стратегиялык, тактикалык негиздер жөнүндө азыраак сүйлөп, стратегиялык багыттар көбүрөөк сүйлөнүп атат. Менимче баш багыт деп колдонуп атышат. Эми бул тил шарттуу да. Бир кезде бул жарабайт, бул болот деп айтыш кыйын, анткени элдин эгер эл кабыл алып кетсе, стратегия баш багыт бойдон кете берет да. Анан дагы бир термин бар экен, өркөн деген, цивилизациянын өркөн. Эми бул казактар которуп жүрөт муну өркөн деп. Бирок эми терминдердин угулушу дагы буга чейин кабыл алынган негиздери да бар да. Мисалы үчүн көчмөндөр цивилизациясы деген кандай болот? Көчмөндөр өркөнү деген негедир жупуну кылганда болуп калат да. Ушул сыяктуу мындай тил дагы бир өзгөчөлүгү, бул тил адаптацияга негизделет да. Кулакка сиңип жүрөккө, анан бейаң сезим түрдө дагы кабыл алынат да тил. Анан ушул эки өркөн дегенди кичине мен кабыл ала албай тургам да, цивилизация деген универсалдуу терминдер. Биз принципти нук деп эсептейбиз. Мында таяным дейт да.
Таянım основа болот болуш керек негизи, основа. Унутка караганда таяным основа, опора дегенге жакыныраак. А принцип бул нут багыт. Багыт бул принцип, биздин багытыбыз. Негизги багытыбыз бул кошуналар менен ынтымакта жашоо, дүйнөлүк цивилизациянын бүтүндөй маданиятын бойго сиңирүү, бирок улуттук өзгөчөлүктү сактоо, улуттук маданиятыбызды, улуттук баалуулуктарыбызды көздүн карайындай сактоо жөнүндө маселе болуп атат. Анан мамлекеттин чек арасы жөнүндө маселе дагы бар да. Бул жерде биздин негизги багытыбыз бул мамлекетти, мекенди көздүн карайындай сактоодо мамлекеттин чек арасы жөнүндө маселе. Жакынкы кезден бери Кыргыз мамлекетинин чек арасы такталды. Бул дагы өтө чоң Кыргыз мамлекетиндеги өтө чоң окуя, өтө чоң ийгилик деп айтсам болот. Анткени эгерде мамлекеттин чек арасынын такталышы бул чоң стратегиялык дагы, бул чоң оңгу жолдогу эң негизги маселелердин бири бул. Анткени мамлекеттин чек арасынын такталышы бул коңшулар болгон чыр чатактын аякташы. Биз мамлекеттин чек арасын жаңжал менен, согуштун негизинде эмес, ынтымак жол менен келишип, сүйлөшүп чечтик. Бул дагы чоң ийгилик. Мындан кийинки бул өнүгө турган өлкө кошуналары менен ынтымакта, ырашкердикте мамиле кылат да. Мына бүгүн биз бардык мамлекеттер, кошуна мамлекеттер менен, Тажикстан менен, Өзбекстан менен чек араны чечип алдык. Бул дагы чоң жетишкендик деп ойлойм да. Биздин оңгу жолдун негизги багыттарынын бири ушул болчу да. Бул эми мындан кийинки маселе талим-тарбия маселеси. Наркка негизделген талим-тарбия. Өлкөнү өлкө кыла турган, өлкөнү өнүктүрө турган бул адам болот. Адамдар, анда жашаган адамдар. Анан кыргыз жаран деген жакшы термин кетиптир. Бул абдан туура, мен абдан угулушу да, мукамы да жакшы. Кыргыз жаранына өтө көп белгилерин аныктап кетиптир булар. Кыргыз жараны кандай болуш керек? Кыргыз жараны биринчи кезекте мекенин көздүн карагандай сакташ керек. Өзүнүн жөндөмүн, өзүнүн өмүрүн мекенге арнаш керек. Анан мамлекет тилди билиш керек. Нарктуу, сабырдуу, толеранттуу, башка улуттарды кемсинтпеген, башка улуттун маданиятын да сыйлаган, дүйнөлүк маданиятты сыйлаган, күчтүү, жөн эле тыңдоочу эмес, түзүүчү, жаратман жаран болуш керек деген жакшы мындай идеяларды бериптир. Буга чейинки доктриналарда, буга чейинки немелерде, документтерде ушул сыяктуу жана сырткы жолдоштор айтып атат. Улуттук бул саясат боюнча бул идеологиялык документ да. Ушундай документте жарандар жөнүндө, конкреттүү адамдардын багыты жөнүндө, алардын кандай болушу жөнүндө маселелер анча так берилген эмес да. Бул жерде так берилиптир да. Ушул терминдин артында бул оңгу жол доктринасынын да колдонулган терминдердин тутумунан эле бул документ кандай деңгээлде экен десек болот да. Баалуулуктар жөнүндө болот, улуттук баалуулуктар жөнүндө, диний баалуулуктар жөнүндө. Жакшы, биз телекөрүүчүлөргө, радио каармандарга айта кетет элек, эгер сиздерде дагы мына ушул оңгу жолдогу терминдер боюнча, айрым сөздөр боюнча түшүнбөгөн же болбосо кызыктырган суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыгып, мына биздин башкы тилчилерибиз студияда отурат, жооп алсаңыздар болот. 39-25-50 телефондору сиздердин кызматыңыздарда. Бизде байланышка чыккан угарманыбыз, телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере бериңиз. Кайрадан байланышка чыксаңыз болот. Азыркы маселелер боюнчачы, азыр терминология маселеси жөнүндө кеп болот ба? Термин түзүүнүн, термин которуп алуунун, анан термин жаратуунун өзүнүн принциптери бар да. Мен эми принципти эмне деп которушкан бул жерде? Багыт деп коебу? Таянım. Таянım деп. Мен принцип деп эле айтайын, анткени бул жана айтып аткан цивилизация деген сөз, стратегия, тактика деген терминдер, принцип деген бул өзү илимий терминдер да, илимий саясий терминдер. Булар бөлөк.
грек тилинен, анан латын тили аркылуу, анан англис, немис тили, француз тилleri аркылуу орус тилине өтүп, анан орус тили аркылуу бизге келип атпайбы? 3-4 тилди аралап келип анан бизге өтүп атпайбы? Анан мен мындай бир ойду айтардым, жалпы бул ушул сыяктуу терминдер көп. Бул акыркы учурда эгемендикке ээ болгондон кийин тилге да эгемендик келип калды да. Ар ким оюна келгенди сүйлөп, оозуна келгенди оттоп, тилди бузуп сүйлөп, аябай ушундай абалда турабыз да бүгүнкү күндө. Тилдин адабий нормасы деген бар, анан жергиликтүү тилдик өзгөчөлүк деген бар. Ал деле кыргыз тили жергиликтүү тил, бирок ошону колдонууда өзүнүн калыптанып калган бир адабий нормадагы жалпы бүт Кыргызстанда жашаган аймактагы элдерде, Кыргызстандын аймагында жашаган элдердин баарына түшүнүктүү болгон бир жакшынакай адабий нормага калыптанып калган да, адабий норма. Бул Советтер Союзунун учурундагы тилдеги ири ийгиликтердин бири деп эсептесек болот. Анан эми аны биздин бул жерден жергиликтүү тилдик өзгөчөлүктөрдү четке какпайбыз, анткени тилге өнүктүрүүнүн бирден бир булагы ошол диалектилик өзгөчөлүктөрдө болот. Бирок аны адабий нормага ылайыктап колдонуш керек да. Бүгүнкү күндө эмне деген сөздөрдү, барям, сарям деген сыяктуу сөздөр сүйлөнүп атпайбы? Мындай болбош керек. Келчик, барчук деп сүйлөп атса, мындай болбош керек. Барайлык, келейлик деп сүйлөп атсат, мындай болбош керек. Өзүнүн грамматикалык структурасы бар ар бир сөздүн. Ошондуктан бул маселелерге мындай олуттуу мамиле кылыш керек да, оюна келгенди, ойго келгенди оттой бербей. Анан эми жанагы терминдерди айттым го, термин жасоонун, которуунун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, принциптери бар. Биз ошого таянышыбыз керек. Муну буту менен бас мурду менен тыңганын баары эле биле бербейт. Муну адистери эле билет. Ошондуктан кээде тилге карата болгон мамиле аябаганда чаржайып болуп атпайбы? Кыргызча сүйлөп койсо эле мен кыргыз тилчисимин деп чага келгендер көп да. Көчөдө жүргөндөр мага келип акыл үйрөтүп атпайбы, мынча эле койсоң болот да депчи. Ушунун өзү, ушу өзүнүн сүйлөп аткан сөзүнө, ошол маселеге мындай бир олуттуу мамиле кылбагандыкты көрсөтөт. Мен эч качан барып экономисттерге момундай кылып кой, тигиндей кылып кой деп айта албайм, анткени мен аны билбейм да, адис эмесмин да. Анан кыргызча сүйлөп койсо эле кыргызмын дегендин баардыгы эле ушундай акыл үйрөтүш болуп кетишпедиби? Термин өзү негизинен мындай бир карама каршылыкка же болбосо мындай бир парды эмне дейбиз, кош түшүнүккө негизделип жасалат да. Стратегия, тактика. Бул эки термин, бул экөө катар жүрөт. Стратегияны ишке ашыруунун тактикасы болот. Ошондуктан которсок, туура айтты, которсо өкөнтөн которушубуз керек. Которбосо өкөнтөн которбой пайдаланышыбыз керек. Бирин которуп, бирин которбой. Мына сиздер жакшы билесиздер, эгемендиктин башында кытайлык кыргыздар өзгөчө Жусуп Мамай атабыз сыналгы деп коет экен деп, телевизордун баарын сыналгы дедик, радионун баардыгын үн алгы дедик. Радио үн алгы эмес да, үн берги да. Радио үн албайт да, ал магнитофон үн ала турган нерсе. Мына ушундай бир кабыз. Бирок ошону эл кабыл албай эле койбоду. Ушуну айтайын деп атам. Канчалык ошого баратам да. Сыналгы десек деле. Ошондуктан мындай сунуш кылып атканда өзгөчө журналисттер ушуну жасашат да, бир эмне дейт, жарынный факт деп коесуңар го, силердин өзүңөрдүн терминиңер бар. Ошону бере койгусу келет да элге. Анан эл кабыл алабы? Ошонун пайдасы барбы, жокпу? Тилге мындай бир пайдалуу деген сыяктуу маселелерди көп карабайт да. Ошондуктан жана стратегия деген сөздү мен өзү которулушун туура деле көргөн жокмун. Анткени мейли муну менен кыргыз тил деп айта албайбыз. Мындай нерсе менен стратегияны эмне деп которуптур? Өркөн. Жок. Жок, таяным, стратегияны баш багыт. Баш багыт. Баш багыт деп атабыз, мына дагы сөз бар да бөлөк. Орустун главное направление деген. Биздин өнүгүүнүн башкы багыты бул деп айтсак эмне дейбиз? Ошондуктан да туура кээде баш багыт, главное направление деген сөз менен стратегия деген сөз белгилүү деңгээлде бир контекстте синонимдик катар түзүп калышы мүмкүн, бирок такай эле синоним боло албайт да. Ошондуктан мындай маселелерге олуттуу мамиле кылышыбыз керек. Да, бул жерде мен өткөндө сүйлөгөндө да айткам, бул жерде терминологиясында көп маселелер бар, бир топ маселелер бар. Аракет жакшы, колдон келсе ошол терминдерди кыргызча берсек деген. Эми ушул жакшы аракет элге сиңеби, сиңбейби?
кептин баары ушунда да. Ошондуктан мындай маселеге өзгөчө бул саясий маңыз маанидеги документке мындай бир калыптанып калган, элге жакшы түшүнүктүү болгон мындай терминдерди колдонуш керек. Мен ушул багытта айтат элем. Андан жанагындай бир туруш айтты, жакшынакай терминдер бар, бул жерде эч маселе жок. Уникальность деген термин дагы менин анчалык мындай бир немеме чынчылык табитиме көп туура келе берген жок. Тил өзү ушундай нерсе. Тилге эгерде биз тигил же бул сөздү алып жаңы, анан ошону элге сунуштап, анан элге сиңип кетсе, тилдик бирдик болуп кала берет. Берген нерсебиз элге сиңбей калса, жанагы сын алгы, үн алгы, жүн алгы, эл алгы деген сыяктуу болуп кабыл албай да коет. Эл кабыл албай түртүп коет. Көрдүңүзбү, анан президент кол койгон, президенттин жарлыгы менен чыккан маселени эл кабыл албай койсо кандай болот деген маселени да ойлонушубуз керек да. Анткени бул мен айтсам жараша берет, дагы бирөө айтса жараша берет, бирок саясий мамлекеттик маанидеги документтерде терминди колдонууда өтө этият болушубуз керек. Мен ушуну айткым келет. Сырткай агай, бизде тил көрүүчүлөрүбүз да бар экен. Кабыл алалы, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Болуп кетти го. Сүйлөй бериңиз, угуп атабыз. Катуураак сүйлөсөңүз. Оңгу жол маселесин козгогондо мени ойлондурган ошол оңгу жолдун компоненти болгон улуттук демдин деңгээли да. Эми бүгүнкү күндө эгерде биз эң биринчи өзүбүздүн башатыбызга барыш үчүн өтө башкачараак аракеттер керек деп ойлойм да. Себеп дегенде, мына бүгүнкү күндө улуттук демди ойлогондо, бүгүнкү күндө биз Европага барып, ошол жакта турмушка чыгып кеткен кыздарыбызды мактасак, Америкага барам дегендерди ой садаган кетени ошол жакта жыргал деп аларга дем берсек, Россияда жүргөндөрдү кайрага келип туруп өзүңөрдүн өлкөңөр үчүн кызмат кыла дегендей чараларды жетиштүү жүргүзбөсөк, андан каяктак бизде улуттук дем болот. Жакында Кыргыз радиосу бир туугандыктын маселелерин менче Назиралпан көрүнөт көтөрдү да. Ошондоку бүгүнкү күндөгү кыргыздардын, кыргыз башка улуттар эмес, кыргыздардын бир туугандык маселелериндеги көйгөйлөрдү укканда чачың тик турду да. Андан каяктакы бизде улуттук дем болот. Сырткай агай айтыңызчы бизге. Грамматиканы эле окута бергенден эми биз же тилибиз өркүндөп кеткен жок, же сабактуулугубуз жогорулаган жок. Жок дегенде кемчилигибизди тууган күйгүзүп айтат дегенде кемчилигибизди ачык айтсак, ошондо бир уктап аткан биздин мээбиздин кээ бир клеткалары баштады дейм да. Рахмат. Туура, аты жөнүңүздү айтпай койдуңуз, туура айтып атасыз. Маселени туура көтөрүп атасыз. Тилге, кыргыз элинин улуттук демине, кыргыз элине аракетине күйүп бышып атканыңызды сезилип атат да сөзүңүз. Туура айтып атасыз. Маселени туура көтөр. Туура. Улуттук дем бизде өскөн. Аны ачык айтышыбыз керек. Ошону өскөн демди көтөрөлү деген ниетте мына ушул сыяктуу маселелерди президент колдоп атат, көтөрүп атат. Аны жалпы коомчулук, албетте элдин ичинде ар кандай адамдар да барбыз, негизинен жалпы коомчулук колдоп атат. Эгерде улуттук демибиз жок, өчкөн, өлгөн деп жүрө берсек, эртеди бирөө бул ишти башташ керек болчу. Мына мен өмүр бою ушул эгемендикке чейин дагы иш кылган адам катары, анан эгемендик мезгилинде иш кылып жүргөн бир кыргыздын бир баласы катары ушул маселе биздин мурдакы жетекчилер тарабынан көтөрүлбөгөнүн айтып, жазып келатабыз. Ушуну мына дагы айтайын. Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенде биринчи жарлыгы элди, улуттун, адамдын адеп аклагы, адамдын ушундай бир нравасы, биздин улуттук нарк населебиз, каада салтыбызга байланышкан жарлык чыгарды. Ушундай жарлыктан 8 чыгарды. Бирок тилекке каршы ушул чыккан жарлыктарды ишке ашыра турган
органдар, ачык айтайын, бул өзү атайын конституциялык статусу бар мамлекеттик катчылык кызмат, министрлик кызмат, мына биздин маданият министрибиз, билим берүү министрлигибиз, ушул эки министр өзгөчө түздөн түз иш кыла турган, жанагы президенттин жарлыктарын ишке ашыра турган мекемелер. Андан калса жергиликтүү жердеги президенттин жанагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, райондун акимдери ушул маселеге көңүл буруш керек эле го. Тилекке каршы ушул иш жасалбай атат. Анан мына орекиле оңгу жол жөнүндө сиз туура айтып атасыз. Улуттук демибизди көтөрүш үчүн сыртка кеткендерди макташтын зарылчылыгы жок. Ошо менен элдин баардыгын ошо жака багыттап атабыз. Мунуңузду мен туура деп эсептейм. Билим алып келиш керек, туура билим алып келиш керек. Анан эми көпчүлүгү мына сыртта жүргөндөрдүн арасында көпчүлүгү Россияда көчө шыпырып жүрдү, үй тазалап жүрүштү, бир кемпир кесекти багып атты. Анан ошол жактан акча таап. Эми бул турмуш экен, аксакал. Сиз да муну туура түшүндүңүз. Ар ким эптеп акча таап, каражат таап, жакшы жашаганга аракет кылат экен. Аны да түшүнүшүбүз керек. Бирок муну мамлекеттик рангдагы саясатка айландырып, сыртта жыргап атышат. Эки жакка баргандар мыкты болуп атышат. Америкадан окуп келгендер кыйын болуп атат деген маселени токтотуш керек да. Ошондой кыйын окутканды ушу Кыргызстандын өзүнүн чөлкөмүндө башташ керек. Мен сиздин оюңузду толук колдойм. Туура мунуңуз. Оңгу жолду ачканда дагы башталганда эле саясат, экономика эмес, талим тарбиядан башталганы да бул да өзүнчө бир чоң нерсе го дейм да. Бул документтин буга чейин түзүлгөн ушул сыяктуу документтерден айырмасы ушунда да. Биз экономикадан мурда, материалдык байлыктан мурда рухий байлыкка негизделген. Биздин өзүбүздүн улуттук мүнөзүбүз ушундай. Материалдык байлыкка көбүрөөк маани берилбейт, рухий байлыкка көбүрөөк. Өзүбүздүн наркыбыз ошондой, улуттук мүнөзүбүз ошондой да. Ошондуктан бул кыргызчылыктан турат, кыргыздын түпкү стратегия алуу багыттарына шай келип турат да бул. Экинчиден, азыр аксакал айтат да улуттук дем тууралуу. Эми бул кайсы бир деңгээлде буга чейинки экономикалык кыйроо болду бизде, башаламандык болду, абдан туура эмес саясий идеологиялык багыттагы изилдөө иштер болду. Ошонун кесепетинен элибиз тентип кеткенге аргасыз болду. Жыргагандан аяка кеткен жок. Муну да туура түшүнүш керек. Элди күнөөлөгөн өзү туура эмес да негизи. Бул эл кыргыздар айтат, суу менен эл дайыма жол табат. Эгерде ушундай туңгуюк абалга кептелген абалда дагы эл чет мамлекетке барса дагы өзүнүн бала бакырасын багып, өзүнүн чарбасын куруп, өзү менен өзү калды да. Ушундай абалда да болду да. Бул биздин тарыхый жолубуз. Бул жанагы эгемендүүлүктүн кезиндеги биздин жолубуз бул. Бул биздин тагдырыбызга болгон үлүш бул. Анан ошонун негизинде биздин улуттук демибиз жок деп бир жыйынтык чыгарып коюу да туура эмес да. Улуттук дем бар. Улуттук дем, бул улуттук рух дегендин негизинде алып туруп, мага абдан жакты бул термин. Мына сиздер билесиңер, президенттерибиздин адилетсиз иштерине эгерде Кыргызда улуттук дем болбосо, башын канжыга байлап, өмүрүн сайып, мына адилеттүүлүктү орнотподук, биздин жаштарыбыз орнотподу. Мунун өзү бизде улуттук дем дайыма болгон, боло берет. Кыргыз дайыма руху бийик, деми бийик, өзүнүн мекенин күйүп бышып коргогон, баарына келишсе дагы адилетсиздикке келише албаган калыс айкөл эл бул. Мына ошондуктан жанагы биринчи эле экономикалык өнүгүү жөнүндө эмес, кайсы бир инновация жөнүндө эмес, талим тарбия жөнүндө. Анткени эгерде биз бүгүнкү күнү өсүп келе жаткан балдарды туура багытта тарбиялап алсак, биздин келечегибизге туңгуюк жаралат. Ошон үчүн бул логикалык жактан бул туура эле деп ойлойм да. Бизден улуттук дем бар болгону ошону ойготуп, козгоп, анан дүйнөлүк бийиктикке чыгышыбыз керек деген сөз. Улуттук демди ойготуу деген кичине осалыраак болот, анткени бизде бар нерсе, ал ойгонгон бар, аны өнүктүрүү, аны туура багытка буруу.
Мына биз илим билим багытында, инновация багытында, технология багытында башка элдер менен эр шаркак жашаган багытка, маданиятка бурушубуз керек да бул маселени. Аксакалдын айтканында негизи бар да, жанагы туура айтып атат Аксакал. Да улуттук дем жок деп эч ким айтпайт. Улуттук дем уктап калган. Уктап жаткан 30 жылдан бери, 36 жылдан бери эчтеке кылган эмеспиз. Улуттук деңгээлде бир маселе көтөрүлдү беле ушуга чейин мына ушуну улуттук демди ойготуунун аракетинде президент ушундай жарлыктар чыгарып атат да. Дымы эле жатпайбызбы? Дымы эле жаттыбы? Төңкөрүш кылгандан мөлекө жарабай да. Мында бир нерселерди улуттук баалуулуктар жөнүндө кеп кылалы деп. Мына жанагы Аксакалдын айтып атканы ошондо да ким кандай кабыл алат, ким кандай түшүнөт. Маселе ушундай эле атак. Улуттук деми бар болгон үчүн Кыргыз өзүнчө мамлекет түзүп, дүйнөгө дүңгүрөп аты чыгып атат. Ошол улуттук демди туура пайдаланып, туура багытка салыш керек. Ошону ойготуш керек, анан туура багытка салыш керек деген маселе жөнүндө кеп болду. Бир дагы президент ушул кыргыз улутунун деми жөнүндө. Дем кыргыз дем деген сөз мурдатан бери деле келаткан сөз. Ал жаңы табылган сөз эмес, жактан бери деле келаткан. Бул деле араб тилинен кирген сөздөр. Бир дагы президент ушул маселеге олуттуу мамиле кылган жок да. Мына кептим бар ошондо да. Мына ар кимибиз тигил же бул маселени түшүнгөндө өзүбүзгө ылайыктап түшүнөбүз. Улуттук демди мындай көтөргөнгө, ойготконго аракет кылган жок да. Тиги Аксакал туура айтып атат. Улуттук дем жок эмес. Улуттук дем бар, ошону ойготуп, анан жана ойготкондо анан салыштырып атканы ушул болот атпайбы? Четтегилер кыйын болуп атат, бияктагылар эчтекеге жарабай атат деген сөздү токтоткула деген ойду айтып атат да бул киши. Бул кишинин ою ошондуктан. Ушундай. Ошондуктан бул маселени боорекел эми менин дагы бир кыргыздар айтат го, сүт коозун күйгүзгөн айран үйлө ичет деп. Ушуга чейин көптөгөн эле документтер кабыл алынган. Экономикалык багытта болсун, саясий багытта болсун, идеологиялык багытта болсун, бирок ошолордун баары кагаз жүзүндө калып, аткарылбай калбады. Мына менин коркконум боореки дагы ошондой болуп калбас экен деген ойда. Ошондуктан камчыны кичине кээде катуураак чабыш керек. Ушуну аткара тургандарга. Жана мен бекер айткан жокмун. Мамлекеттик катчы иштеш керек бул багытта. Мамлекеттик катчы уюштуруш керек, иштетиш керек. Жана билим берүү министрлиги менен маданият министрлигиндеги адамдарды, жерлердеги президенттин өкүлдөрүн иштетиш керек. Анткени жерлерде да калды да бул маселе. Азыр биз ушул эле Бишкектин ичинде эле, ушул чөлкөмдө эле кыйратып атат. Айылда муну түшүнгөн киши жок. Түшүнбөйт, ал эмне деген неме деп. Мен да ушул суроону берейин деп аткам да, баягы мамлекеттик мекемелерде галочка үчүн чогулуштарды өткөрүп коюп, мына уңгу жол деп коюп эле калды. Мисалы базарда же болбосо айылда, үйдө бала менен отурган энелерге кантип түшүндүрсөк болот? Ушуну айтып атканымыз ушул да, муну жанагы мамлекеттик катчынын колунда көп мүмкүнчүлүк бар. Анткени ал Кыргызстандагы бийлик бутагында турган 4-киши, 5-киши ушундай да. Бийлиги чоң. Кыргыз эми кызматты иштегендердин көбү жасакерленгенди жакшы көрүшөт. Эгерде мамлекеттик катчы, могуну жаса деп, анан мага кайыр жогун бересиң, жыйынтыгы эмне болду деген сыяктуу иштерди ар бир мекемеге айттыртса, мисалы үчүн билим берүү системасы министр аркылуу, маданият тармагында иштегендерге маданият министрлиги аркылуу, жерлерге аким аркылуу, айыл өкмөт деген бар, айыл өкмөттүн штат деген бар киреген. Мына ушул сыяктуу иштерди колго албаса, мына илгери Союздун учурунда комсомолдор, пионерлер, октябряттар деп укмушта иштешмес беле. Азыр эми иштетиш кыйынбы? Буга эрк керек. Президенттин эрки бар, калгандын эрки жок болуп атпайбы? Маселенин баары ушунда. Ошондуктан сиздин сурооңузга бул ушул эле чөлкөмдө жүрө бербей, ушул айыл жергесинде жана сиз айтып аткан маселени мындай түп тамырынан чечүүнүн бир жолу бул билим берүү системасына олуттуу мамиле кылыш керек. Албетте оңго жолдо билим берүү системасына тиешелүү өтө көп маселелер чегерилген, бул айтылган. Эгерде оңго жолдо ишке ашыргыбыз келсе, айтып атат, мамлекеттик тил коомдун бардык чөйрөсүндө колдонулганда анан биздин негизги стратегиялык багыттарыбыз ишке ашат деп атат. Бул туура, иш кагаздары азыр жарым-жартылай колдонулуп атат мамлекет тилде. Бирок акыркы учурда бул жакынкы эле 3-4 жылдын аралыгында ушундай болуп атат.
Анан ал эми билим берүү системасында дың бойдон турат. Сыртбай агай, Турузбек агай, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Бар болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио каармандар, сиздер уккан, көргөн Башат программабыз болду. Саламатта болуңуздар.